ушундай апамды алып барайын дедим эле, апамды оңдоп бересизби? Кызы энесине акыл үйрөтүп атат да. Үйдө эң эле биринчи ата турат. Келин келип алып дагы өзүнүн ордунда эмес, ошо кайнене менен кармашып атпайбы? Көпчүлүгү убакта бизде элдердин баягы берген суроолор көйгөй маселеси акча эмне үчүн келбей атат бизге дейт да. Эмне үчүн көп акчага чыга албай атам, иштеп эле атам, бирок болбой атат. Же болбосо акча топтой албай атам, үй ала албай атам, кредитимди төлөй албай атам, карыз болуп атам. Мына ушул эле теманын үстүндө жүрүп атабыз да бизчи. Анын аябай көп кырдуу себептери бар да. Мындай терең себептери бар. Биз азыр көп көңүл бурбай, жосо ал жактан билимибиз жок, түшүнүгүбүз жок. Болуп аткан көп себептер бар. Ошонун бир себеби ушу үй бүлөдөгү тартиптин бузулушу болот да. Мага звонок кылышат да. Алена эже, мен апам такы дайым эле кабагы бүркөлүп жүрөт. Апам дайым эле наалып жүрөт. Ошол мындай негативный ойлор менен эле жүрөт. Бир мындай тренингтерге барып калган ал кызчы. Кызы тренингтерге барып калган, анан кичине түшүнүктөрү бар, анан ошо түшүнүктөрүн апасына таң да. Сиз деген көңүлүңүздү ачып жүрүшүңүз керек экен да. Сиз деген негатив сүйлөбөшүңүз керек экен. Сиз дайыма нааразы болуп жүрөт экенсиз. Сиз деген ырайчылык келтиришиңиз керек экен. Сиз бизге бата беришиңиз керек экен деп эле. Анан ошентип баягы энесине үйрөтүп баштайт да. Энесине үйрөтүп баштайт. Анан бир күнү анан аябай катуу кыйын болуп, анан мага звонить этет да. Ушундай апамды алып барайын дедим эле, апамды оңдоп бересизби? Апамдын настроениясын оңдоп бересизби дейт да. Бул өзү звонок эле өзү тартиптин бузулушу да. Себеби баягы кызы энесине акыл үйрөтүп атат да. Сиз жакшы туура жашашыңыз керек экен депчи. Чындыгында энеси кызынан 20 жаш улуу. Ал 20 жылды көрүп коюп анан төрөгөн. Же 30 жаш улуу, же 40 жаш улуу, же 50 жаш улуу. Анан ошол апасына акыл үйрөткүсү келет да. Анан ал деген төрөгөн да, ошол кызды төрөгөн, ал өзү денесинде 9 ай көтөргөн, ал күнү түнү менен анын багып багы, татынан кайгыланан чыгарып койгондо, ал акыл үйрөтүп атат да. Бул тартиптин бузулушу деген ушул да. Мен андай өзүмдүн кайрылган окуучуларыма айтам да, сен апаңды жөн эле кой. Апаң жөн кандай кааласа жашай берсин. Сен мага өзүң кел. Себеби проблема сенде экен дейм да. Кантип эле же мен жакшынакай эле жүрүп атам анан. Бирок апамдын ушундай кылган кылыктары эле менин жиниме тиет да дейт да. Жиниме тиет да деген сөз жактырбай, ага таарыныч бар. Биринчиден. Экинчиден ал уже баягы акыл үйрөткөнү бул тартиптин бузулуп, орун алмашып калган деген да. Эми баягы акылды энеси кызына үйрөтүш керек болчу да. Кызым, жашоо деген мындай болот, жашоодо өдүлдүй болот деп анан үйрөтөбүз да, туурабы? Мен ошол жакты басып келдим, ошол сен баскан жерде, сен жүргөн жерге мен да жүрдүм. Мына мен дагы сендей болуп жаш күйөөгө чыккам, мен да сендей болуп жаш балалуу болгом деген сыяктуучу. Мен да сендей кайната кайнене менен жашагам деп айтып беребиз да. Бул тескерисинче болуп атпайбы? Бул тартиптин бузулушу деген мына ушундан башталат. Акчаңыздын жоктугу, үйүңүздөгү көп проблемалардын баардыгы ушуга байланыштуу болот да. Анан көпчүлүгү баягы мындай биз чындыкты айткан бизге көп жакпайт да. Биз мындай адамдарга жага турган жоопторду бергенде аларга жагат да. Депчи, өзүнүн күнөөсүн айтканда көп жакпайт. Анан бир топ менен тартышышат. Талашып, тартышып, анан бир маалда түшүнүшөт. Чын эле депчи, анан айтам, апаңды алып келбей эле кой. Сен өзүң эле келиң депчи, анан ошол адам менен өзүм иштейм да. Бул мындай жанагы көбүнчө улуу балдарда ушундай болот да. Улуу балдар ушундай болот, себеби ата-эненин да биякта күнөөсү бар, жалгыз эле баланын ата-эненин да күнөөсү бар, себеби ата-эне дагы ошо баланы мынтип коет да. Сен балдардын улуусуң. Сен азыр балдарды карайсың, баягы жыгылып кетсе деле ошол бала күнөөлүү, улуусу күнөөлүү, ыйлап калса деле, ачка болсо деле, бети айрылып калса деле, ошол улуу баласы күнөөлүү болот да, себеби караш керек болуп атат да. Алар кичинекейинен эле ошо балдардын ата-энеси кылып коюшат. Улуу бир тууганы кылбайт, ата-энеси болуп калат да. Ошондой балдар көбүнчө ата-энесин кошо башкарып баштайт да. Себеби баягы бийлик берилип калды да ал балагачы. Бийлик берилгенде биз бийлик жакшы көрөбүз да. Бийлик бергенде биз аябай баягы өзүбүздүгө тиешеси жок нерселерге дагы бийлик кылып баштайбыз да. Көбүнчө ошондой балдар ошо ата-энесин башкарып калат. Ата-эненин ата-энеси болуп алат да. Чоң ата чоң энесинин ордуна барып туруп калышат. Анан ушундай балдардын тагдыры уже бузулат. Себеби өзүнүн тагдыры менен жашай албай калат, өзүнүн тагдыры бош калат.
А башка өзүнө ойлоп таап алат да. Ата энесинин үстүндө турган чоң ата, чоң энесинин ордунда болгон орунду таап алат. Же болбосо кээ бир балдар даже чоң ата, чоң энесин да башкарып башташат. Аларга дагы претензия айтышат, аларга да акыл үйрөтүшөт. Алар да кабыл албайт, алардын айткан сөздөрүн жактырбайт. Алар чоң ата, чоң энесинин ордуна барып алышат. Демек биз баягы эгерде баардык нерсе иреттүү болуп турса, ата ордунда, эне ордунда, бала ордунда, кыз ордунда, келин ордунда, небере ордунда, чөбөрө ордунда баардыгы өзүнүн ордунда болуп келсе, анда жана бизде бата агат да, бата агат. Ошо арык сыяктуу эле. Ошо бата түз эле ага берет. А эгерде орун алмашканда баягы бата токтоп калат ошол жерден. Ошондо жанагы ошол жердеги катышкан адамдардын баардыгынын тең турмуштары бузулуп баштайт. Себеби баягы арык жок да. Суу келе турган, баягы ырыскы, байлык, акча, ден соолук, жакшы мамиле дегендердин бүт баары тең токтоп калат ошол жерде. Ошондо баардыгынын тең жашоолорунда өтө кыйынчылыктар болуп баштайт. Ошол жерлерде дагы мындай улуу эмес, бирок ортосундагы эле балдар, же кичүү балдардын арасында дагы ушул ата энени башкаргандар болот. Алар акча тапкан балдар. Акча таап өздөрү баягы мисалы үчүн 10 бала, 10 баланын арасынан 6-чы, 7-чи баласы же эң кичүү баласы акча таап баштады. Анан акча тапкан эми билебиз да, кыргыздарда көрүнүп эле күнүгө кезип аткан окуя да бул дегенчи. Мындай акча тапкандын сөзү күчтүү болот. Акча тапкандын баягы орду башка болуп калат, ал сүймөнчүктүү болуп калат. Ана ата эне ошолордун сөзүн көбүрөөк сүйлөп калат. Анан ата эне көп алардын көбүн сүйлөп калганда ал мындай үстөмдүк кылып баштайт да. Ал улуу агасын деле башкарып баштайт, кичүү эжесин улуу эжесин деле башкарып баштайт, улуусун деле, кичүүсүн деле баарын эле башкарып баштайт да алчы. Ана ошол үйдүн баягы финансысы эгерде акча каражаттары ошол баладан же ошол кыздан эгерде мындай ошого байланыштуу болуп калса, мындай көз артып калса, ошондон эгердечи, анда ошол бала ошол үйдүн бүт баарын башкарат да. Анда дагы ал бала дагы бир туугандарынын да ата энеси болуп калат, ата энесинин да ата энеси болуп калат. Алып баягы убактылуу ошондой болуп аткан менен, бирок ар бир адамдын өзүнө гана тиешелүү энергиясы бар. Өзүнө жете турган гана күчү бар да. Эгерде сиз атаңызга акыл үйрөтсөңүз, энеңизге акыл үйрөтсөңүз, өзү улуу бир туугандарыңызга акыл үйрөтсөңүз, анда сиздин энергияңыз төнүп калат. Себеби аларга бере турган баягы неме деп айтайынчы, бензин деп айтайынчы, бензин, сизге бериле турган 10 литр эле бензин бар. Өзүңүздүн проблемаңыз жете турган. А сиз ал бензинди атаңызга, энеңизге, бир туугандарыңыздын баарына кетирип салдыңыз, өзүңүздүн үй бүлөңүзгө, өзүңүздүн жашооңузга бензиниңиз төгөнүп калат. Бул аябай өтө чоң маселе. Өтө чоң маселе. Ошондуктан жанагы үй бүлөлүк тартип деген ошо да, мисалы үчүн үйдө эң эле биринчи ата турат. Биз баягы эмне үчүн атаны улук дейбиз, мисалы үчүн атанын үйдө жүргөнү эле, анын баягы атаң кел атат деген эле сөз уже болду балдарга. Ал атасы урукпаса деле, сокпосо деле жанагы бир кудулардын борончуунун бир ушундай бир сонун эмеси бар, бир интермедиясы бар. Аялдар бизди бир коркунучтуу кылып балдарыбызга бир ажыдардай кылып көрсөтөт экен. Атаң келсе азыр өлтүрөт депчи. Атаң келсе азыр соёт депчи. Ошондо атанын авторитети чоң болот атпайбы? Туурабы? Ата келе электе эле, анан ата жок болсо деле, ата менен ошо коркутуп атпайбызбы? Атаң келсе, анан момундай кылат, тигиндей кылат дегенде бала коркот. Атам келгенчекти мен жакшынакай кылып коеюн. Атам келсе анда мынтет экен деп, ошо атанын аброю бийик экенин көрсөтүп атабыз да. Ана атасы болсо апасынын аброюн көтөрүп туруш керек да. Апаң муну жаман көрөт, апаң муну жактырбайт, апаң келгиче бияк жыйнап койгула деп турат да. Ошентип ата апасы экөө өзүнүн ордунда туруп атат. Андан кийин улуу балдарын баягы ата эне катарында эмес, балдардын өзүнүн улуу катарында эле мында. Улуу, агаңы улуу, ошонун сөзүн уккула. Эжең улуу, балдардын улуусу, ошонун сөзүн уккула дешибиз керек да. Ошондо баардыгы өзүнүн ордуна келет. Анан келин мисалы үчүн, келин келип алып дагы өзүнүн ордунда эмес, ошо кайнене менен кармашып атпайбы? Кайнене менен кармашып, кайнатасын жактырбай, ал дагы ошо кайнене менен ордуна келин жанына келип алды. Жанына чогуу туруп алды да, соперничество болуп атат. Эместет беле? Келин эмес, ылдый жакта, өзүнүн ордунда эмес алчы. Ийкемдүү болуп, баш ийип, ал үйдүн баягы келин катарында ал үйдүн када салтын кабыл алып, үйдөгү болгон тартипти кабыл албай атат ал. Ал кадимки жана өзүнүн жанындагы теңдешүү, бир подругасы, же бир күңдөшү сыяктуу болуп, кайненелер менен кармашып атпайбы? Бул дагы келиндердин ордунун бузулуп калгандыгында, өзүнүн ордунда болбогондугу болуп жатат да.
Жакында эле мен дагы бир кыз менен иштедим. Ал мындай бизнесмен аялдын кызы. Мен аны апасын да тааныйм. Ал бизнесте жүрүп, аябай балдарын баягы жалаң брендовый кийимдерди кийгизген, тамактын эң жакшысын жеген, үйдө жакшы, эң жакшы үйдө жашаган, эң жакшы машинада жашаган үй бүлө да. Ошол кызы келип претензия коюп мага мен менен 1 саат талашты да, талашып тартышып, мен талашып тартышпайм дегенчи, бирок мен менен баягы макул боло албайт да. Жок, апамыз кандай болсо деле мындай болгон, апам тигиндей болгон деп эле 1 саат апасынын жаман жагын айтат да. Тарнышын айтып. Ал айтат, динде дагы мындай экен, апалар деген бизге мынтпеш керек экен. Ошундай бир билимдерди таап алып десең, ошо ата-энесин жамандай турганчы. Ошон үчүн бала ата-энени кабыл албай, анан ата-энеге акыл үйрөтүп, анан жанагы бизнесте жүргөн укмуш апасына ал дагы акыл үйрөткүсү келип атат да. Ал өзү 20да эле, апасы 60та. Көрдүңүздөрбү? Ал кыздын жашоосу болбой атат, ал ажырашты азыр. Ал бизнесинде болбой атат, иштерде жүрбөй атат, үй бүлөсү менен дагы, ал кайненесин менен дагы кармашты, ал күйөөсү менен дагы кармашты, көрдүңүздөрбү? Демек, ал эгерде сиз өзү ордуңузду таба албасаңыз, ал сиз эле кыйналып каласыз да. Эгерде ошол адам өзүнүн ордун таап билип, ата эмне экенин билип, ага өзүнчө баягы өзүнүн Алланын закондору менен, биздин жашоонун закондору менен ошо тартипти кармабаса, ата-энесинин ордунда кармабаса, атасынын, апасынын ордунда, улуу агаларын, эжелеринин ордунда кармабаса, ал ошол адам баягы тартип бузган адамдын аябай чоң көйгөйү болот ал. Ал бул жашоодо кыйналып калат. Ал ошол проблеманы чечмейинче, ордуна өзүнүн ордуна келмейинче, анын жашоосу оңолбойт. Ал канча кыйын болсо деле, канча акча тапса деле, канча бизнесте жүрсө деле, канча билим алса деле, ошондуктан бул үй бүлөдөгү тартип деген бул аябай өтө негизги нерсе да. Ошондуктан жанагы мен окурмандарым жашоосундагы көп проблемалар болуп жаткан, мен окурмандарым эгерде баягы себептерин таба албай атсаңыздар, ошол бир себептердин бири. Эми андан чыгыш үчүн аны иштеш керек. Бул аябай жанагы подсознание менен, биздин көзгө көрүнбөгөн закондор, бизге түшүнбөгөн закондор аркылуу гана бул адам менен аябай көпкө чейин иштей турган жумушта, бул оңой жумуш эмес да. Ошондуктан адам өзүн тарбиялап, өзүн кайра ордуна келтирип, ал тартиптердин баарын баягы жоюу аябай кыйын болот да. Себеби аны билген адамдар бар, профессионалдар бар. Ошондуктан биз ушул проблемалар боюнча дагы иштейбиз. Эгерде ушундай проблемаңыздар болсо, биздерге кайрылсаңыздар болот.